Америка эли жиктелди. Өлкө калкы бири-бирине мынчалык караманча каршы турган тарыхта болгон эмес. Бул эки адамдын бири элди бириктире алары ишке ашпачыдай туюлат. Дональд Трамп же Джо Байден болобу келерки 4 жылда АКШнын президенти чече турган маселе көп. Эң негизги маселе коронавирус. Дональд Трамп өз илдетке кабылгандан кийин Кытайды айыптап, аны жоопко тартаарын убада кылып жатып, элди вирустан коркпой жашоого үндөгөн. Джо Байден тестирлөө, коргонуу каражаттарын жеткиликтүү кылаарын жана айрым улуттагы коом өкүлдөрүнүн ооруга дээрлик көбүрөөк кабылышын шарттаган теңсиздикти жоёрун айткан. Бирок эки тараптын тең конкреттүү пландары жетишсиз. Пандемиянын жигердүү телениши жумуш орундары, күнүмдүк тиричилик сыяктуу көпчүлүктүн эң маанилүү көйгөйүнө абдан чоң таасир этет. Азыр Америкада жумушсуз калган 12 миллион адам Трамптын элдин жашоосун кайрадан жакшыртам деген 4 жыл мурунку убадасын ковидтен кийин кимиси ишке ашыраарын билгиси келет. Much of the economic stimulus Республикачыл Трамптын учурунда экономикалык стимулдардын пайдасы жумушчуларга эмес, инвесторлор менен корпорацияларга көбүрөөк тийди. Корпорациялардын гүлдөп турганы бара-бара элдин турмушун да оңдойт деген республикачылардан айырмаланып, Байдендин администрациясы көбүнесе жерлердеги коомчулуктарга жардам берүүгө кызыктар. Ал эми тышкы саясат кандай болот? Дональд Трамп өзү айткандай, Американы биринчи орунга коет. Афганстандагы аскерлер санын дагы азайтат. Кытай менен тирешүүсүн улантат. Джо Байден болсо кызматка чыгаары менен климат боюнча Париж келишимине кайра кошулаарын айтты. Ал да Кытай менен мамилеге көңүл бурат жана Трамптын Түндүк Корея байланыштарынан бир кадам артка чегиниши ыктымал. One thing that seems pretty clear from looking at both of their records over the years. Экөөнүн бир нече жылдан берки иш аракетин карасак, алардын тышкы саясаты негизинен бирдей экени ачык болуп турат. Трамп башкача президент деп ойлогонубуз менен тышкы саясатты алсак, дүйнө жүзүндө дали көптөгөн АКШ аскерлери бар. Ал Ауганстан же Сириядан аскерлерди чыгарабыз деген. Бирок ал жакка көбүрөөк аскерлер кайтып барды. Азия боюнча Трамп чоң сүйлөгөнү менен чынында көп деле өзгөрүү болгон жок. And Biden is very clearly a mainstream American president who will emphasize allies. Байден негизинен кадыреси америкалык президенттерге окшоп, союздаштарына таянып, балким дүйнө жүзү боюнча аскерлерин кармап тургусу келет. Трамп биринчи мөөнөтүндө Африкага барган жок, жана экинчи мөөнөтүндө да барары арсар. Ал эми Байден кыязы дипломатияга көбүрөөк көңүл бурат. Быйыл аргасы кеткен көптөгөн америкалыктар нааразылыктарга чыкты. Атайын саясат жүргүзүлбөсө, афро-америкалыктарга карата теңсиздик жоюлбайт. Ал арада демократияга доо кетти деп дүйнө жүзү көз салууда. Демек шайлоолорго болгон ишеничти калыбына келтирип, имичтерди сүрөгөн топторго каршы туруу зарыл. Трамп менен Байден дээрлик башка өңүттөрдү карманат окшойт. 2016 жылдан тартып Америка түмөндөө жолуна түштү. Дональд Трамп экинчи мөөнөткө шайланса, өлкө ого бетер начарлайт. Джо Байден президент катары буга чекит коюуну көздөйт. Экөө тең Американы жаркын келечекке жетелейбиз деп ишенет. Бирок ал келечек ишке ашаардан мурун Американын эмки президенти адегенде элдин жиктелүүсүн жоюшу керек.